Өзгөн районындагы Зергер айыл аймагынын ичке сай айылында узундугу болжол менен 800 метрге, бийиктиги 4 метрге чейин жеткен жер көчкү жүрүп, бир үй бүлөнүн өмүрүн алып кетти. Өмүрзак Эгемкуловдун үй бүлөсүндө 6 адам жашачу, булардын 4-өө жаш балдар болгон. Балдардын улуусу 1 класста окуп, эң кичүүсү 1,5 гана жашка толгон. Жер көчкү айыл аралап аккан сууну бөгөп калган, табигый кырсыктан курмандыгы болгон үй бүлөнүн сөөктөрүн табуу азырынча мүмкүн болбой турат. Анткени көчкү саат сайын ылдыйлап, жер массасы төмөн карай жылууда. Кайсы таштамайлар түшкөн жерде түнкө. Кудайдын кылган кырсык экен, биз буга чейин канча эскертип айтканбыз дегенбиз. Чыккыла бу жерден. Нар жагында бир жагында жарака ушундай көбөйүп калыптыр, чыккыла, балдарды жылдыргыла деп канча жолу мына акасы айтты, бир тууган жакшылык жаам айтты, жамандык жаам айтты, урушуам айтты. Улуунун габын укпай ушундай мына ушундай болду, топурак аралашып жатып калышты. Куткаруу иштерин жүргүзүүгө азыркы учурда шарттын жоктугуна байланыштуу, себеби жер көчкү жылып аткандыктан айланасынан жана ошол жердин өзү баткак болуп, адамдардын иштөөсүнө шарт жоктугуна байланыштуу азыркы учурда иштөө куткаруу иштерин токтоттук. Качан ыңгайлуу учур болгон учурда куткаруу иштерин жүргүзөбүз. Зергер айыл аймагындагы кырсык болгон жерге президенттин атайын тапшырмасы менен өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жана өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Таалайбек Сарыбашев барды. Сарыбашев кырсыктан жабыр тарткандардын жакындарына жана кооптуу аймакта жашап жаткандарга мамлекет тарабынан жардам болоорун билдирди. Жардам демекчи, кырсык катталган жер буга чейин эле кооптуу аймактын катарына киргендиктен, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан коопсуз жакка көчүү туурасында бир нече жолу эскертүү берилген. Айрымдары мамлекет тарабынан жер тилкелерин жана судаларды алганына карабастан турак жай курган эмес. Бул фактылар боюнча азыркы тапта Зергер айыл аймагында 6 жарандын иши сотко өткөнүн Зергер айыл өкмөтү билдирди. Жалпы Зергер аймагы боюнча алганда 135 турак үйдү чукул арада коопсуз жакка көчүрүү зарыл. Бул үчүн өзгөчө кырдаалдар министрликтен чатырлар жана биринчи зарыл болгон жардамдар берилет. 78 үй бүлө көчө турган акыбалда турат. Булардын ичинен дагы ошо суда алгандары, албагандары бардыгын азыр териштирүү иштери жүрүп атат, териштирүү иштери. Кимдер судага алып, жер тилкесин алып көчпөгөндөрдү азыр туугандарыныкына башка жака көчүрүүгө аракет кылабыз. Биринчи очередь жер тилкесин дагы акча суда да албагандарды палатка менен бул жака азыр көчүрүп чыгабыз.